Бюджетный вариантта пустой участактын баасы коюлуп, 5 сотық жер аянты жашай турган 3 бөлмө временкасы жанында сарайы менен шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Баасын $34.000 бир аз кеми бар деди. Эгерде ушундай бюджетный вариантта участак үй издеген дос тууган тааныштар болсо, видеону тезинен бөлүшүп коюңуздар. Эсин издегендер болсо, экрандагы номерлерге түз эле чалып байланышыңыздар. Биз сиздерге азыр четинен бир катар көрсөтүп берели. Бул жер кайсыл жерде дегендер үчүн Бишкек шаарынын Өйдө тарабы Иманалы Айдарбеков айылы. Тагыраагы күнбатыш тарабында Байгелди айылы жайгашкан, Өйдө тарабында Кайырма Арчалы айылы. Бул дарекке келүү үчүн сиздер Южный магистрал менен Барпалы Куловдун кесилишиндеги круговойдон эле түп-түз өйдөнү көздөй келсеңиздер, кайра оң тарапка село жалга киресиздер. Ошо село жалдын дагы централдык жол менен түп-түз келесиздер дагы жанагы Байгелди айылына бурулган поворот оң тарапка Кутуев көчөсү менен бурулуп киресиздер дагы. Бир аз жүрсөңүздөр чоң сай бар, ошол жерде мосттон өтпөй туруп эле оң тарапка 3-көчөдөн бурулуп түп-түз келсеңиздер дал ушул үйгө такаласыздар туугандар. Эсин номерин экранга калтырып койдук. Бир катар чалсаңыздар сиздерге локациясын дагы жиберет. Ошол аркылуу келсеңиздер дагы болот. Суу свети бар, эң негизгиси бардык документтери так таза колдо туугандар. Бул жагында 3 бөлмө временкасы жаңы салынган, бул жагында эски 1 бөлмө үйү дагы бар экен. Жүрүңүздөр, кирип көрсөтөйлү. Негизинен туура 4 чарчы формадагы 5 сотық жер аянты туугандар. Бул жак тарабында сарайы дагы бар, сарайга дагы бир 20 бука кармасаңыздар болот экен. Үйдүн ичин көрсөтүп чыгайлы, анан бул жагына чек араларын дагы бир катар сиздерге көрсөтөбүз. Киргенде эле бул жак тарабы кенен болгон холл болот экен. Бул жак тарабында бир чоң зал бөлмөсү, бул жагында спальный бөлмө, детский бөлмөсү. Мынакей туугандар. Спальный, андан ары бир бөлмө детский бөлмөсү бар экен. Көрдүңүздөр, бир катар дагы косметикалык ремонттор жасап, сонун кылып бүтүрүп алсаңыздар болот. Бул жакчагы негизинен жуунуучу бөлмө ажатканага ылайыкташтырылган, ичинде септикке турба түтүкчөлөрү бардыгы чыккан туугандар. Бул жакчагы болсо бир кенен болгон зал бөлмө экен. Свети жок экен, азыр сиздерге көрсөтөм, бир аз караңгы болуп атат. Көрдүңүздөр, жаңы эле салынган временка. Эми бир катар ремонт кыласыздар да муну. Анан бул жакчагында ошол жанагы эле 20 букага ылайыкташтырылган сарайы бар. Сарайындагы ичи сыртын саман шубак менен бир сыйра шубап койсоңуздар, сарайы деле жаңы салынган сарай туугандар. Баасын өтө сонун койду. 5 сотық кызыл китептүү документтери таза болгон жер аянты туугандар. Бул жак тарабы болсо ушул сарайдын четинен көрдүңүздөр, зымдар менен тартып туруп тоскон. Ошол жерден бери сиздерге карайт. Анан бул жак тарабы кошуна менен болгон ортолук болсо, примерно ушул жерден болуп калат экен да. Көрдүңүздөр, ушундай 4 бурчтек туура 4 чарчы формадагы жер аянты туугандар. Ушул жашай турган 3 бөлмө временкасы сарайы менен шашылыш түрдө $34.000 бир аз кеми бар деп сатууга чыкты туугандар. Өтө сонун, абасы таза, салкын жерде келип ушул жерде дагы сарайга мал кармап, жашоо тиричиликти кылса болот экен. Ушундай жанагы шаардын ызычуусунан алысыраак жерден участок издегендер болсо, чалып байланышып, баалашып алсаңыздар болот. Өтө сонун туугандар. Суу свети бар, документтери таза. Келип туруп эле бир катар временканы ремонт кылып алып туруп, же болбосо бул тарабына чоң үй салсаңыздар дагы болот экен. Көрдүңүздөр, эгерде ушул жер кызык болсо, экрандагы номерлерге эсине түз эле чалып байланышыңыздар дагы, келип көрүп, жаккан болсо баалашып алып коюңуздар. Баасын өтө сонун койду, $34.000 кеми бар деди туугандар. Анан ушундай бюджетный вариантта участок жер издеген, үй издеген дос тууган тааныштар болсо, видеону бөлүшүп коюңуздар. Анан WhatsApp группаларга дагы жөнөткөндү унутпаңыздар. Мүмкүн бирөөгө видео пайдалуу болуп калат туугандар. Чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, жаккан болсо баалашып алып коюңуздар.